Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен достор, арыбаңыздар замандаштар. Сиздер менен кайрадан ушундай эң сонун убакытта амандашып, ал акыбал сурашып жатканыбыз үчүн жаратканга рахмат деп ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бизди ким калтырбай тыңдап келе жаткан болсо, биз ар дүйшөмбү сайын адамзатын билгизбей эле кул кылып келе жаткан ар кандай көз карандылыктар жана алардан арылуу жолдору тууралуу сүйлөшүп келе жатканыбызды билет чыгар. Ал эми бүгүнкү уктуруубуздун темасы кайгылар сизди басып калганда деп аталат. Мен кечөө бир тааныш агама жолугуп келдим. Ал адамды шайыр, тамашакөй, ачык, ар дайым маанайы көтөрүңкү адам катары билет элем. Бирок анын кечөөкү абалын көрүп, маанайым бузулуп, үйгө суроолуу кайтып келдим. Эмнегедир спорт менен машыккан адамдардын ден соолугу бекем деп ойлочумун. Ушундай ойдо болгондуктан мен дагы убактыма жараша, спорттун чебери болуп кетпесем дагы аз-аздан чуркап, көнүгүүлөрдү жасап турам. Бирок тигил байкени көрүп, канчалык күчтүү болсоң дагы, кайсы бир учурда адам бат эле сынып калат турбайбы деген ойго келдим. Эгер башынан айта турган болсом, бул кишинин чоң үй бүлөлүк бизнеси бар болчу. Өзү колунда бар болгону менен өтө жөнөкөй, момун, өтө кайрымдуу адам. Анан анын уулу атасын айтпай досу менен бир иш кылабыз деп чечет. Байкуш баласынын деле жаман ою болгон эмес экен. Атасына күтүлбөгөн белек жасоо максатында ошол ишти ачайын дейт. Анан алардын үйү, машинелери, бизнестеги акциялардын басымдуу бөлүгү ошол уулуна катталган экен. Анан алардын баарын уулу менен бир досөкө залогко коюп, көп өлчөмдө акча алышкан экен. Жаштыктанбы же тажрыйбасыздыктанбы, кыскасы баякыл досөкө пландап жаткан иштери жүрүшпөй калат. Аны менен иштеше турган өнөктөш сымал калпычылар бул баланы чоң акчага отургузуп, анан чет өлкөгө качып кетишкен экен. Атасы болсо мунун баардыгын бизнесинен, үйүнөн, машинелеринен бир учурда кол жууп жатканда билип жатпайбы? Анан аргасыздан кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, атасына айтып деп иш баштаса болмок экен деген ойго келесиң. Чынын айтсам, угарман, адамдын тез арада эле ушунчалык арыктаганын, чачын ак басып, көздөрүнүн асты уктабагандыктан көгөрүп кеткенин, көз алдымда эле ушунчалык карып кеткенин биринчи жолу көрүшүм. Өмүрү оңой менен оорубаган таанышым акыры кант диабетине чалдыгып, азыр оор абалда жашоо кечирип жатат. Сүйлөгөнгө дагы жок. Бул кырдаалдан чыгышым керек деп, улам дарысынан ичип, башын мыкчып отурат. Жакын тааныштары дагы улам келип, ал акыбалын сурап жатышат. Мен барганда эле 3-4 адам келип кетти. Анан баргандар болоор болду. Канчалык оор болсо да, бул кырдаалды кабыл алып, ичиңдеги баардык муң кайгыны Кудайга айтып, андан жардам сурайлы. Бул нерсе сени менен жана сенин жашооңдо болуп жатканына Бул нерсе сени менен жана сенин жашооңдо болуп жатканын мойнуңа ал. Эмне кылабыз? Тагдыр экен. Баш ийбеске айла жок. Алтын башың аман болсун. Алтын башың аман болсун. Дагы Кудайга шүгүр. Бала чакаң аман, өзүң аман, эл бар, журт бар, биз бар деп сооротуучу сөздөрүбүздү айтып, Кудайдын сөзүндөгү мен Кудайды чакырам. Ошондо Теңир мени куткарат. Эртең менен да, түштө да, кечинде да жалынып жалбарам. Ошондо ал менин үнүмдү угат деген аяттардан окуп берип, анан үйлөрүбүзгө кайттык. Чынында, угарман, жылдап куруп жаткан нерсең бир көз ирмемде эле талкалангандай жок болуп, андан дагы эң оору үй жайыңдын баарын кайсыл бир чоочун адамдарга эле өз колуң менен өткөрүп берип экен. Бул чынында оңой олтоң иш эмес. Так эле ушул сыяктуу жаратылыш кырсыгынан улам бир көз ирмемде үй жай, жакындарынан айрылган замандашыбыз өзүнүн күндөлүгүнө мен оюмду топтой албай жатам. Мага айтылып жаткан нерсеге көңүл топтоп көз салуу кыйын. Аябай чарчасам да уктай албай жатам. Кээде көңүлүм айланып, тамак да жей албай калам. Жеген тамагымдагы аш болбогондой. Жерди тазалоодогу биринчи аракеттер мен үчүн физикалык абдан оор эмгек болду. Деталдарды табуу жана документтештирүү болсо, бул оор акыл эмгеги болду. Кайгырып куса болгонум эмоционалдык эмгектей сезилди. Көзүмдү жумуп, кайра ачкандан кийин баардыгы мурдагыдай болуп калат деп.
жаш баладай бир нече жолу көзүмдү катуу жумуп, кайра ачып жаттым. Бирок баардыгы баягыдай эле уранды бойдон. Эч нерсе калыбына келген жок. Келмек турсун көзүмдү ачкан сайын талкаланган жерлер дагы да көбөйүп бараткансыйды. Чынын айтсам, ар кандай ойлордон чарчадым. Жакында мен башыман чыгып кете тургандай, башыма батпай жарылып кетчүдөй ооруп жатат. Баардыгы түш сыяктуу. Ыйык китепти кызыгуусуз барактап жатып, кийинки аяттарды окуп, бул саптарды жазган адам менин абалымды сүрөттөп жаткандай болду деп, ушул өзүнүн күндөлүгүнө өзүнүн ойлорун жазып жаткан адам Дөөт пайгамбардын Забурундагы 30-бөлүмдөгү аяттарды жазган экен. Анда биз 30-Забурдагы аяттарды окуйлу. 10-аяттан 13-аятка чейин. Мага ырайым кыл, Теңир, анткени кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм соолуп, жаным кыйналып, жүрөгүм сыздап жатат. Өмүрүм кайгы менен өтүп бара жатат. Жылдарым онтоо менен өтүүдө. Күнөөлөрүмдүн айынан алсырап калдым. Сөөктөрүм кургады. Бүт душмандарымдын алдында шылдың болдум. Атүгүл кошуналарыма да күлкү болдум. Тааныштарымдын көздөрүнө эң коркунучтуу көрүнүп калдым. Көчөдөн көргөндөр менден качышат. Мен эбак өлүп калган кишидей, адамдардын эсинен чыктым. Талкаланган карападай болуп калдым деп жазылат Забурда. Угарман, чындыгында айланабызда дал ушул сыяктуу өңдөнгөн, күтүлбөгөн окуяларды баштарынан кечирип жаткандар чынында жок эмес. Жогоруда сөз кылган бул эки адам тең өзүлөрүн басылып калгандай сезип жатышат. Экөө тең көз ирмемде баардыгын жоготушкандай. Сиздин оюңуз боюнча мындай кырдаалда эмне кылыш керек? Мындай басылып калгандай абалга түшүп калуу оңой эле. Бирок биз сыйынып Кудайдан тынчтык сурашыбыз керек болот. Менимче, мындай абалдагы адам алгач өзүнө эс алууга мүмкүнчүлүк берип, күнүнө жок дегенде 5 мүнөт ой жүгүртүүгө жана сыйынууга убакыт бөлүшү керек. Бул жакшы жардам. Ыйык жазуудагы баардык пайгамбарлардын арасынан өзүнүн кыйынчылыктарынын майда чүйдөсүнө чейин сүрөттөлгөнү бул Дөөт пайгамбар. Бизге сабак болсун үчүн ал тууралуу ыйык жазууда кеңири сүрөттөлгөн. Жогорудагы 30-Забурдан анын мындай деген жалынууларын окудук. Мага ырайым кыл, Теңир, анткени кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм соолуп, жаным кыйналып, жүрөгүм сыздап жатат. Өмүрүм кайгы менен өтүп бара жатат. Жылдарым онтоо менен өтүүдө. Күнөөлөрүмдүн айынан алсырап калдым. Сөөктөрүм кургады. Анан угарман, ошол эле 30-бөлүмдүн 22-аятынан ага Кудайдан сооронуч келгендигин, ага Кудай ырайым кылгандыгын окуйбуз. 22-аят. Чептери бекем шаарда мага өзүнүн кереметтүү ырайымын көрсөткөн Теңирге даңк. Мен тынч жатып, тынч уктайм. Анткени мага коопсуз жашоо берген бир өзүңсүң, Теңир дейт. Угарман, жогоруда айтканыбыздай, ар бирибизде кыйынчылыктар болбой койбойт. Бирок кандай гана кырдаал болбосун, баары бүттү деп колуңузду түшүрбөңүз. Ооба, сизди адамдар түшүнбөгөн учурлар болот. Бирок сизди түшүнгөн жана сизге жардам берүүгө даяр жаратканыңыз бар экенин эстен чыгарбаңыз. Ооба, ушул уктурууну даярдап алып чыгып жаткан менде дагы бурганактуу учурлар болбой койбойт. Бул тирүүлүктө чынында эмнелер гана болбойт. Мен үй бүлө курарда мени үй бүлөлүк жашоого даярдап, акыл насаатын айтып жаткан биздин жыйыныбыздын жетекчисинин бул сөзү эсимден кетпейт. Ал мындай деген эле: алдыңда кыйынчылыктар болбой койбойт. Бирок маселе сенин ошол кыйынчылыкты кантип чечкениңде деген эле. Айткандай, кээде эки үй бүлөнүн бир эле оп-окшош маселеге туш болгонун көрөсүң. Бирок экөөнүн чечилиши, чыгуу жолдору такыр башкача болот. Бири ошол маселени андан ары татаалдаштырып, экинчисинин болсо Кудайга жармашып, анын ырайымы менен чечилип, баардыгы ордуна келгендигин көрөсүң. Эгер угарман, бүгүнкү уктуруудагы сөзүбүздү жалпылап жыйынтык чыгара турган болсок, сиз кандай гана абалда болбоңуз, биринчиден, жок дегенде бир нече мүнөт жалгыз боло турган жерде табыңыз. Жумуш же дагы башка нерселер ооба күтө турат.
Себеби ошол жумушка, айланаңыздагы адамдарга сиздин абалыңыз абдан маанилүү. Экинчиден, көйгөйүңүздү Кудайга айтып, андан гана тынчтык таба алат экениңизди түшүнүңүз. Үчүнчүдөн, сооронууну дагы, тынчтыкты дагы баардыгын тең жараткандан сураңыз. Ал гана кереметтүү ырайымын көрсөтүп, сизге тынчтыкты тартуулай алат. Ошондой эле ыйык китепти аздан болсо дагы окуп турууга аракет кылыңыз. Себеби угарман, ал жактан чынында баардыгын табууга болот. Анткени ал Кудайдын тирүү сөздөрү, пайдалуу жана зарыл көрсөтмөлөрү. Азыр дал ошол Кудайдын сөзүндө жазылган бүгүнкү окуяга үндөш болгон окуяны сизге окуп берейин. Бул Ыйык Инжил китебиндеги Матай жазган жакшы кабардын 8-бөлүмүндө жазылган. 8-бөлүм 23-аяттан 27-аятка чейин. Ыйса кайыкка түшкөндө шакирттери кошо түшүштү. Күтүлбөгөн жерден көлдө чоң толкун башталды. Кайыкты толкун ура баштады. Ыйса болсо уктап жаткан эле. Шакирттери ага келип, "Теңир, бизди сактай көр, чөгүп баратабыз" деп аны ойготушту. Ошондо Ыйса аларга: "Эмне мынча корктуңар? Ишеними аздар" деди да ордунан туруп, шамаал менен көлгө тыюу салды. Ошондо улуу тынчтык орноду. Адамдар шамаалды да, көлдү да баш ийдирген бул ким деп таң калышты дейт. Угарман, чындыгында бул окуяда бир нече чындык камтылган. Окуганыбыздай, бизде дагы кээде күтүлбөгөн жерден чоң толкундар башталган учурлар болот. Алар бизди кайгыртат, ыйлатат, жүрөктөгү тынчтыгыбызды бузуп, стресске, терең депрессияга чейин жетелейт. Баары бүттү, баары талкаланды, мени эч ким түшүнбөйт. Эми эмне кылам? Мен кайда барам? Мени ким түшүнөт? Мага ким жардам бере алат деген абалга чейин алып барат. Угарман, эгер сиз азыр дал ушундай абалда турсаңыз, жогорудагы Ыйса Машаяктын шакирттериндей: "Теңир, мени сактай көр, мен чөгүп бара жатам" деп ага кайрылыңыз. Окуганыбыздай, ал гана шамаал менен көлгө, тагыраагы сиздин башаламандыкка таасир этип жаткан нерселердин баардыгына тыюу салат. Кудай өз сөз аркылуу "Мени чакыр, мага кайрыл, мага кел" деп көп ирет чакырып келет. 49-забурдун 15-аяты аркылуу мындай деп чакырат: "Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү мени чакыр, мен сени куткарам, сен болсо мени даңктайсың" дейт. Жогорудагы көлдөгү окуяда эмне болду? Шакирттер чакырышты. Шакирттер кайрылышты. Анан шамаал менен көлгө тыюу салынып, жыйынтыгында окуганыбыздай улуу тынчтык орноду. Жана шакирттер таң калышты. Забурдан окуганыбыздай аны даңкташты. Ушул кыйынчылык аркылуу Кудайдын кудуреттүү экендигин дагы бир тепкичке болсо дагы көбүрөөк билип калышты. Келиңиз, биз дагы баардык кыйынчылыктарыбызды кудуреттүү Кудайдын колуна тапшыралы дагы анын кандай Кудай экендигин дагы да жакындан билип калалы. Анын биздин кырдаалыбызга кийлигишине жол берели. Ал "Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү мени чакыр" дейт. Ошондой эле "Мен сени куткарам, сен болсо мени даңктайсың" деп айтып жатат. Ал эми ошол эле маалда шайтан эмне дейт? Ал болсо "Баары талкаланды, баары бүттү. Эми баардыгы баштагыдай болуп калыбына келбейт. Мындан ары жол жок" деп үмүтсүздүктүн үрөөнүн сээп, ишти андан ары дагы татаалдаштырып, адамдарды баңгиликке, ичкиликке, уруш, талаш, жаңжалга, оорулукка, бири-биринен өч алууга, өз өмүрүнө кол салууга чейин жетелеп барат. Угарман, бул саналып өткөндөр бул шайтандын кылып жатканынын бир эле жагы. Андыктан кайсынысын тандоо сиздин эркиңизде. Албетте, жаратканыңыздын жана биздин каалообуз аны көздөй, тагыраагы Кудайды көздөй кадам кылышыңызды каалайбыз. Мен болсо Жеремия пайгамбардын китебинде жазылган Кудайдын сөздөрүн окуп, анан уктурууну жыйынтыктайын деп турам. Бул болсо Жеремия пайгамбардын китеби 33-бөлүм 2-3 аяттар. Ал жакта мындай делет: "Ысымы Теңир болгон, жерди жараткан Теңир, аны орноткон жана бекемдеген Теңир мындай дейт: Мени чакыр, ошондо мен сага жооп берем. Мен сага сен билбеген улуу жана кол жеткис нерсени көрсөтөм" дейт. Угарман, эгер биз кимдир бирөөнүн интервьюсун же кимдир бирөөнүн кеңешин уга турган болсок, ал ким экендигине көңүл бурабыз.
Эгер ал чын эле кеңеш бере ала турган деңгээлде болсо, анын кандайдыр бир тажрыйбасы бар, ошол жаатта сыйлыктары бар, же болбосо ошол өзүнүн ишинде чемпион болгон адам болсо, анда биз аны жакшыраак тыңдап, анын айткандарынан сабак алганга аракет кылабыз. Себеби ал өз ишинде ийгилик жараткан адам. Так эле ошол сыяктуу жогоруда окуган аятыбызда Кудай өзү жөнүндө айтып, анан өзүн чакырууга чакырат. Ал жакта мындай дейт: ысымы теңир болгон, жерди жараткан теңир, аны орноткон жана бекемдеген теңир мындай дейт деп туруп, анан Кудай өзүн чакырууну сунуштап жатат. Мени чакыр, ошондо мен сага жооп берем. Мен сага сен билбеген улуу жана кол жеткис нерсени көрсөтөм дейт. Угармандар, кандай гана кырдаалда турбайлы, жерди жараткан, жерди бекемдеп аны орноткон, сизди жана бизди жараткан теңирге кайрылуучулардан бололу.